Эл Үмүтү партиясы, Багыт партиясы. Мавлид эжеке, сиз буга чейин дагы айтып кеттиңиз, ушундай эксперт экенсиз, кесиңиз боюнча юрист, мыйзамдарды жазат экенсиз, долбоорлорду көтөрөт экенсиз. Ошол жаңы конституциябызда жалпы канча берени бар? Айтып койсоңуз. Өтө татаал суроо. Конституциянын беренелеринин санын эсептеген жокмун. Туура эле признаваться этишим керек. Бирок мен бир гана мыйзам жазып иштеген эмесмин. Мен өзүм мугалим болуп иштегенмин. Биринчи кесибим боюнча филолог мугалиммин. Мектепте иштеп, андан кийин завуч болуп, директордун орун басары болуп, директор болуп, андан кийин акимиатка өтүп, ошентип тепкичтер менен келгем. Ошон үчүн мен мыйзам жазуу бул менин кесибим болбосо да кесип кылып алдым. Себеби бардык көйгөйлөрдү көргөндөн кийин ошол мыйзам жазууга өттүк. Себеби мыйзам аркылуу гана биз жашоону оңдосок болот экен да. Эми конституция боюнча, конституцияны мен бүгүн бардыгын толук карап чыктым. Конституция абдан жакшы өзгөрүүлөр киргизилди. Мисалы үчүн мен көптөн бери мен жооп бердим. Мен канча экенин билбейм деп айттым, туурабы? Мен честно айттым. Билбейм, бирок конституцияда президентке көп ыйгарым укуктар берилип, акимдерди президент шайлап аткандыгы мага абдан жагып атат. Акимдер эми айыл өкмөттөрдү эме кылат. Шайлап назначать этет. Себеби айыл өкмөттөрдү мурун эл шайлап атканда ошол жерде да коррупция болуп атканда, мен азыр конституция жөнүндө сөз болгон үчүн мен конституцияга кирген өзгөрүүлөрдүн кандай жакшы жактарын айтышым керек. Эми канча статья бар экенин действительно билбегендигимди мен мойнума алдым. Себеби мен аны эсептеп чыккан жокмун. Себеби мен содержаниясына карадым, мазмунуна карадым. Кайсы пункттарга сиз бир эле суроо бергенге укугуңуз бар, кайсы пункттарга өзгөрүп кирген. Айыл өкмөттөр жөнүндө айтсам, мисалы үчүн мен өзүм Лейлек районундагы бир Лейлек айыл өкмөтүнүн Лейлек айылынан болом. Лейлек району, Лейлек айыл өкмөтү, Лейлек айылы. Ошол айыл өкмөтү эч кандай жумуш жасабай туруп эле канча жыл убактын өткөрдү, канча зарплата алды, айлык акысын алды. Аны эл шайлаган. Бирок эл ошентип кандай шайлайт, мен ошого түшүнбөй жүрөт элем да. Азыр эми президент акимди дайындаса, аким айыл өкмөтүн дайындаса, мен ойлойм жакшы жыйынтыктар берет.